Assalamu алейкум, урматтуу достор. Кызыктуу тасмалар жана дүйнө жүзүндөгү таң калыштуу маалыматтар менен бөлүшүүнү улантабыз. Даяр болсоңуз, анда баштадык. Кышкы эс алуу мезгили ар бирибиз үчүн маанилүү жана эсте каларлык десем жаңылышпайм. Бирок бул эс алуудан сиз өзүңүзгө эч кандай жаракат албасаңыз албетте. 2018 жылдын март айында Грузиянын Гудабрие эс алуу жайында орун алган кырсыктан 11 адам жаракат алды. Өзүңүз көрүп тургандай, фуникулердин иштебей калышы электр тогунун көбөйүп кетишинен улам келип чыкты. Канатты 2 минутадан соң токтотушту. Бактыга жараша эч ким оор жаракат албады. Көпчүлүк инсандар көрүп турганыңыздардай кар үстүнө секирип аман калышкан. Голландиянын Дедам шаарында эс алуу багына келген 7 адам. Бул 360 градус айлануучу Бостер аттракционуна чыгып, жакшы бир адреналинге ээ болушту каалашты. Албетте, алар жогору тарапта асылып калабыз деп эч ойлогон эмес. Жарым сааттан ашыгыраак убакыт алар бир нече 100 метр бийиктикте асылып турушту. Туура, бул ден соолукка абдан эле кооптуу. Куткаруучулар аларды жерге түшүрүштү жана медициналык көзөмөлгө жөнөтүштү. Узак убакыт мындай абалда туруу мээге артериялык кан куюлуп кетүү коркунучун пайда кылат. Таиланд бул дүйнө жүзүндөгү эң кооз жана ошону менен бирге туристтери үзүлбөгөн шаарлардын бири болуп саналат. Бирок сиз токой арасындагы жолдордон автоунаа менен жүрүүнү кааласаңыз, анда бул алда канча кооптуу болуп саналат. Себеби бул өлкөдө пилдер абдан эле көп жашайт жана ошондой эле бул тасмага окшоп сизге зыян жеткириши мүмкүн. Ошондуктан Таиландка барып калсаңыз, пилдерден этият болуңуз. Жер жүзүн канчалык изилдесек да, биз билбеген сырлары ушунчалык көп. Катуу шамал 2 кабаттуу имараттын чатырын учурганын өз көзүңүз менен көрсөңүз, эмне кылмаксыз? Сингапур дүйнөдөгү чоң шаарлардын бири. Эртең мененки убакыт, жол чырак жана 4 мотоцикл. Көрүп турганыңыздай бул кадимки көрүнүш, бирок мындай болгонго чейин. Автобус айдоочусу кызыл чырак жанып турганына карабастан эмне үчүн аракеттенди? Бул да болсо табышмак же мотоциклди көрбөй калдыбы, же кызыл чырактыбы? Бактыга жараша оор жаракат алган эч ким болбоду. Күбөлөрдүн айтымында бул айдоочу 20 жылдык тажрыйбага ээ айдоочу болгон. Кантсе да мотоцикл айдаган адамдардын аман калганы. JB Open Sefi фестивали. Бул фестивалда жыл сайын жаңы рекорддор жарыкка чыгат. Толкун үстүндө учкан жигиттерди көрүүгө келген күйөрмандар да аз эмес. Бирок бул жылы өзгөчө жаңылык болду. Албетте, бул жаңы рекорд эмес. Катышуучулардын бирине зыян жеткиришине аз калган акула жаныбары. Алгач акула жигиттин бутуна асылды жана жигит андан коргонуу максатында тактайчаны колдонду. Бирок акула тактайчаны тартып алды жана жигитке эч кандай зыян келтирген жок. Куткаруучулар болгон окуяга таң калуу менен жигитти суудан чыгарып алышты жана биринчи жардам көрсөтүлдү. Албетте, бул да болсо жашоого кайра жаралуу болуп эсептелет. Дүйнө жүзүндө автоспорттун көрүүчүлөрү абдан эле көп, бирок сааттап рулда отуруп жол жүрүү дагы жакшы эмес. Бул авто жарышта көбүн эсе кырсыкка учураган машиналарды көрөбүз. Бирок бул машиналар сыяктуу бири-бирине минип калгандарын эмес албетте. Жол чырак кадимки көрүнүш, бирок байкап турганыңыздай жол чырак бир аз иштен чыкканга окшойт. Бул адам аны оңдоп коюуну туура көрдү. Жада калса оңдоду десек да болот. Бирок чын эле оңдодубу билбедик. Бул адам өзүнүн кылган ишине кубанган сыяктуу көрүнөт. Ат спорту бул абдан кызыктуу, көрүүчүгө өзгөчө бир эмоция тартуулайт. Бирок ошону менен бирге абдан кооптуу десек да болот. Жарыш башталды жана аттардын алдынан полиция автоунаасы чыкты. Эми буга эмне дейсиз? Эң кызыгы достор, бул жерде ат үстүндөгү адам эч кандай жаракат алган эмес. Автоунаага келсек, алар бир каракчынын артынан кууп жүрүп, ушул жолго түшүп калышкан. Аттарды болсо союп этке тапшырышты.
албетте алар эми ат жарышка жарактуу эмес. Бул да болсо мына ушул спорттун түрүндөгү мыйзамдардын бири. Урматтуу достор, SK Production YouTube каналына подписаться баскычын басып, андан кийин жанында пайда болгон коңгуроону басканды унутпаңыз.